Коопсуздук 2021 жана калыптоо 2021 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуусуна болгон даярдыктар менен таанышуу максатында Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-майор Таалайбек Өмүралиев Баткен облусуна келди. Машыгуу өтүүчү аймактын даярдыктары менен таанышып, Баткен облусунда жайгашкан аскер бөлүктөрүнүн абалын текшерди. Эскерте кетсек, 2021 жылдын 30 мартынан 1 апрелине чейин Баткен облусунда Коопсуздук 2021 жана калыптоо 2021 биргелешкен командалык штабтын жана мобилизациялык машыгуусу өтөт. Машыгууга куралдуу күчтөрдүн башкаруу органдары, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Баткен обласынын райондорунун мамлекеттик администрациялары, Баткен шаарынын мэриясы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык кошуундары, Ички иштер министрлиги, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги катышат. Коопсуздукту камсыздоо боюнча планына кирген 3 коопсуздук бир коркунучтарыбыз бар. Бул деген бул жанакы байыктардын чет өлкөдөн кирип келиши, экинчи бул жанакы жер титирөө, ушундай бир природалык коркунучтар, үчүнчү бул бир террористтик угрозалар да. Мына ошол 3 маселе боюнча темасы ушул 3 тема менен өтөт. Бул жерге куралдуу күчтөр эле эмес, башка күч структуралар дагы жана ошо жергиликтүү бийлик дагы тартылат. Салам медиа, Баткен.